Мен аргасыз чукул кайрылууга муктаж болуп атам. Себеби мен кандидаттыгымды койгондон баштап мага кандидат деген күбөлүк бергенге чейин эле регистрация болбосун деле мага коркутуулар болуп атат. Ар кандай каралоолор башталды. Бир нече топ мага азыр ачык айтып атат. Өз арызың менен талапкерлигиңди албасаң, анда сен момдай жазаларды көрөсүң, момдай кылып неме кылабыз деп коркутуп атышат. Ошол себептен мен элге дагы, мамлекет башчыларына да кайрылып койгону туура көрдүм. Себеби мен ойлойм, бул жөнүндө мамлекет башчыларынын, УКМК башчысы Камчы Кыдыршаевдин кабары жок. Эгер алар мен шайлоого катышпашымды кааласа, мен менен кандай байланышты жакшы билишет. Мен номерим алардыкына окшоп күн сайын өзгөрбөйт. Жөн эле Кудурет катышпай шайлоого деп коймок. Мен аны укмакмын. Себеби ушундай эл күткөн бир нече insanдар ошондой эскертип алып эле шайлоого катышкан жок. Ошол себептен мен Facebook'ка деле жазып аттым, подкасттарда деле айтып аттым, мен шайлоого барам, 19-округтан барам деп аттым. Анан ошол учурда мени токтотпой, анан бүт документтер тапшырылып, бүт иштер уюштурулуп, 300 000 төлөнүп, көп адамдарды жумушунан арыз жазып кетирип, бул жактан уполномоченный кылып жумушка алып, бүт нерселер сүйлөшүлгөндөн кийин, анан монтип мени куугунтуктаганы бул акыйкаттын жок болгонунан кабар берет жана шайлоонун таза өтүшүнө күмөн жаратат. Себеби буга чейин айтылып келгенде Самара гейт, анан жанагы свет өчүп жанып шайлоону оңдоп салды деген ушактар бар. Мен бул жолу шайлоо таза өтөт деп ойлойм. Себеби эгер таза өтпөсө, мага окшогон жана башка катталбай калган кандидаттарды жөн эле каттатып коюп эле добушту тияктан жасап коймок. Эгер шайлоого катыштырбай четтетип куугунтуп атса, значит добуш берүү таза болот дагы. Ошол добуш берүүгө жеткирбей, бул жактан ар кандай жолдор аркылуу четтетип атат деп ойлойм мен. Себеби мени четтете турган эч кандай негиз жок. Мен 27 октябрда документтеримди тапшырдым. Себеби 26-сына чейин күттүм. Мага Кыргызстанда жүргөнүмө 5 жыл болсун деп күттүм. Мен мыйзамды сыйлаган, ар бир мыйзамдын пунктун аткарган атуумун, муну баары билишет. Кызматта да бүт мыйзамдардын негизинде иш алып барганбыз, жашоодо да ошондойбуз. Ошол себептен мен 5 жыл болсун деп 27 октябрга чейин күттүм. Анткени менде погран службадан алган справка бар болчу. Мен 26 октябрда саат 4:19-да эл катары мигрант болуп жүрүп Кыргызстанга келгенмин. Ошол себептен мен 5 жыл болсун, эч кандай претензия болбосун деп 27-сине чейин күткөнмүн. Андан сырткары мен соттолбогондугум тууралуу, дипломумдун бүт мыйзамдуу көчүрмөлөрү бардыгы, эмне шек жаратса бардыгы БШКга тапшырылган жана запросторго жооптор келген. Бирок ошентип мен ар тараптуу коркутуулар болуп атса дагы мага БШК тарабынан мындай кандидат деген чечим чыга элек, же болбосо бир шылтоо менен каттабайбыз деген да чечим чыга элек. Мен документтерим карала элек. Ал эми ыңгайлуу кандидаттардын бардыгы эчак күбөлөктөрүн алып, уже аймактарда, өзүнүн округтарында даярданып жүрүшөт. Биринчиден бул жагы калыссыздык болуп атат, экинчиден менин бир нече топтор 2-3 күндөн бери тынчымды алып коркутуп атышат. Кандидаттыгыңды алып кой, кандидаттыгыңды алып койбосоң момда болот деп коркутуп атышат. Чын эле мен эч кандай колдоочусу жок, эч кимге таяна албаган жөнөкөй атуулмун, элдин арасындагы эч кимге зыяны тийбеген бир карапайым байкушмун да. Анан коркутса чын эле мен эркиндигим менен жана башка учурларга коркунуч жаралып атат. Бирок мен ал нерседен коркуп, кандидаттыгымды алып салып, элдин ишеничинен кетип, ондай корккон адам эмесмин. Өзүңүздөр билесиздер, менин иним мына до сих пор СИЗОдо жатат. Анткени ал күнөөсү жок, туура эмес айып тагуу менен отурат. Эгер күнөөсү болгондо эчак соттор чечим чыгарып камап коймок. Себеби соттордун да башы экөө эмес да. Бүгүн чечим чыгарып койсо,
башка бийлик келген учурда жооп берип калышы мүмкүн. Ошол себептен процессти созуп келип атат. Бизди атабыз ушундай тарбиялаган, биз мындай коркуп, бир нерседен коркуп артка кете турган адамдардан эмеспиз. Өзүңүздөр билесиздер, мен мурда Бакиевдин заманы болобу, Атамбаевдин, Жээнбековдун любой учурда туура эмес иштерин сындап келгем. 5 жыл мурун дал ушул Октябрь революциясынын алдында Жээнбековго эскертүүлөрдү бергенбиз. Момундай кылсаңыз туура эмес, ошол туура эмес нерселер болсо эл момундай кылат деп. Ошол кайрылууда деле айтканмын. Ушундай кылсаңыз, сиз түрмөдө мыйзамсыз кармап аткан Садыр Жапаровдун авторитети көтөрүлүп, ал чыгып президент болот, эл алып чыгып президент кылат деп айткандарын билесиңер. Ошол сыяктуу эле мен камалгандан коркпойм. Себеби мени азыр камап койшусо, мисалы бир шылтоо менен, эл билет что менин күнөөм жок экенин. Кайсы шылтоо менен камашы мүмкүн? Мына Камчыкөлбаев менен түшкөн сүрөт деп туруп чыгарып, ОПГ деген шылтоо менен камашы мүмкүн. Же болбосо четтетиши мүмкүн. Эгер мен ОПГ болсом, анда эмне үчүн Камчыкөлбаев өлгөндөн кийин мени мамлекет кызматка дайындайт? Значит, мамлекет ОПГларды ошондой кызмат бере турганчалык деңгээлде сыйлайт турбайбы? Мындай туура эмес логика болуп калып атпайбы? Чынбы? Мисалы, Эдуард Кубатов Камчыкөлбаев менен түшкөн сүрөтү чыкты беспредел KG'ге. Эдуард Кубатовду президент кабыл алып сыйлык берип атат, аны менен сыймыктанып атат. Мындай немелер болуп атат да, ошондой түшүнүксүз учурлар болуп атат. Эгер мен ОПГнын мүчөсү болсом, анда мен эмнеге кызматка бардым? ОПГнын мүчөсү болсом, эмнеге мен эл аралык деңгээлдерде жолугушуу, борт один менен учуп эл аралык деңгээлдерде жолугушууларды уюштуруп жүрөм? Ушундай эле логикалык мындай жок суроолор бар да. Ошол себептен мени каттабай койгонго эч кандай негиз жок. Анан мени коркутуп аткандар менен Камчы Кыдыршаевич, угатсаңыз, мындай коркуп аткандардын артынан изилдеп, кимдер заказ берип атканын, ким ушундай чечимге келгендерин аныктап бересиз деп ишенем. Себеби бул чечим мени коркутуп четтетүү мамлекет башчыларынын же Камчы Кыдыршаевдин чечими эмес. Себеби эгер мен шайлоого катышкымды каалабаса, алар мага жөн гана телефондон эле айтып коймок, чалып, Кудурет, сен шайлоого катышпай эле кой деп айтып койсо эле мен токтомокмун. Мен даже себебин сурамак эмесмин. Анан мен качантан бери Фейсбукка айтып, мен шайлоого барам деп айтып атып анан качан мен документтердин баарын туура тапшырып, бүт запростор келип, акча төлөнгөндөн кийин анан мондай коркутуулардын башталганы, бул акыйкатсыздык. Мен элдин ишеничинен кетип, элге карыз болуп калгым келбейт десе, мен элдин колдоосу менен шайлоого бартам. Мен катталсам, атайын эсептерди коюп, БШК берген эсептерди, мен кайра каражат чогултуп, ошол эле каражатка агит иштерин жүргүзүп, агитаторлор жалдап, мен шайланууга укуктуу болгон конституциялык укугумду колдонуп шайлоого катышмакмын. А эгер мени катыштырбаса, анда бул шайлоонун таза деген аныктамасына кантип ишенебиз? Шайлоого ар бир жарандын катышууга укугу бар, эгер анын документтери бүт барды туура болсо. Эгер менин документтеримде шек жана саналса, давайте анда документтердин баарын алып чыгып, элдин арасынан чыккан комиссия менен карайлы, түз эфирде. Бүт эл көрсүн камера менен. Мына диплому момундай, номери менен кааласа билим берим министрлигинен аныктасын. Погранслужбанын данныйларын көрсөтсүн, соттолбогондорун көрсөтсүн. Бүт ошол данныйлар менен мени каттады же каттабаган чечимин эл кошо көрсүн. Мен мындай куугунтук болот деп такыр ойлогон эмесмин. Себеби ушул бийликтин келишине мен ушинтип кайрылууларды жолдоп жүрүп, элдин аң сезине жетип жүрүп, салымымды кошконмун. Мен ушинтип сүйлөшүп жүрүп, элдин кимди колдошуна таасир эте алганмын. Кече Өткүрбек Рахман уулу бир видео чыгарды. Камчы Кыдыршаевич ал жерде айтып атат. Мен саткындыкты жаман көрөм, сатпаймын дагы. Мага бирөө жарым, бирде экиде колдоо көрсөткөн болсо, мен аны өмүр бою колдойм деген. Камчы Кыдыршаевич, мен сизге колдоо көрсөткөнүм жалган болсо, анда билбеймби, бул дүйнөдө мен жашабай эле койшум керек. Сизди эч ким колдобой, президенттикке коюп, эч ким даже материалыңызды жазып бергенден качып калган учурда. Нургазы Анаркулов айтсын, мына мен паласа материалдар жазып бергем. Агым гезитинин редактору Аскер Сакырбаев айтсын. Мен аскер эже менен талашып, тартышып жүрүп, бир тараптын ою берилиш керек деп
Ата Журт партиясынын бардык мүчөлөрүн, ошонун ичинде эле Камчы Кыдыршаевдин маектерин, макалаларын чыгартып жүргөнмүн. Мондай кайрылууларымда бүт элдин оюн ушулар эл үчүн иштейт деп буруп келгенмин. Анан сокур көзү көргөндө таягын ыргытат болуп, түштөн мындай убакыт өткөндөн кийин мен душманга айланып каламбы? Же мен ушундай жөнөкөй атуу катарда кайрыла албаймбы? Мен ушундай коркутуу болуп атат Камчы Кыдыршаевич, мага көңүл буруп коюңуз деп. Мен ушундай кайрылуу менен элдин алдына чыгып, элдин көңүлүн буруп резонанс кылбайын дедим. Садыр Нуркожоевичке ага жакын адамдар аркылуу да чыктым. Камчы Кыдыршаевичке инисине жаздым. Мен байланышым керек срочно деп. Жооп болгон жок. Министрлердин бирөөсүнө жаздым. Мага номерин бериңиз. Же айтыңыз. Мен кабыл алыш керек срочно. Ушундай маселе болуп атат. Десем, номерин өзгөртүп койду деп мага жооп берди. Номерин өзгөртүп коюптур, таппай атам деп жооп берди. Эми, конечно, мен алдап койгонун билем. Ал кантип министр болуп туруп Камчы Кыдыршаевдин вице-премьердин номери жок болсун. Ошол себептен мен суранам, официально суранам, элдин күбөлүгүндө суранам. Мени коркутуулар болуп атат. Кандидаттыгымды ал деп. Мен себеби жок, албайм кандидаттыгымды. Өлтүрсүн, камаса камап койсун. Мен коркпойм андан. Эгер ушундай куугунтук болсо, шайлоонун таза болгонуна ким ишенет? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз өзүм башкы болом, өзүм көзөмөлдөйм дегенсиз. Эмне үчүн биз жөнөкөй жарандар катышканга укугубуз жок? Эмне үчүн БШК баарына бирдей мамиле кылбайт? Мен түшүнүксүз суроолорго жооп алыш үчүн Тынчтык Шайназаровдун кабыл алуусуна такыр кире алган жокмун. Агитаторго агитатор үйүттөсө болобу, белгилүү адамдар кандидаттын материалдарын чыгарса кандай келишим түзүш керек, кандай байланыш керек, ушул сыяктуу толтура суроолор жоопсуз калды. Мыйзам боюнча Кыргызстанда 5 жыл жашабагандар деп айтылып атат, кылмыш ишине тартылбагандар деп айтылып атат. Юридикада жаңы чыккан мыйзам обратной силы не имеет, ал артка карай иштебейт. Мыйзам чыккан күндөн баштап алдыга карай. Эгер ошол мыйзам логикасы боюнча туура болгондо, ошол мыйзам чыккандан баштап 5 жыл вперед элдер Кыргызстандан чыкпай туруш керек эле, 5 жыл вперед кылмыш ишин кылбай туруш керек эле, 5 жыл вперед дин иштерине аралашпаш керек болчу. А биз артына карап кылып атабыз. Бул такыр эл аралык нормага туура келбеген нерсе. Эгер биздин соттор ушул маселе боюнча чечим чыгарса, биз эл аралык инстанцияларга кайрылсак, биз жеңип кетебиз. Ошол себептен, урматтуу Садыр Нуркожоевич, башка кандидаттардыкын билбейм, меникине көңүл буруп карап бериңиздер. Менин катталууга укугум бар, бүт документтерим туура. Эгер бирөө жарымда шек санаса, жалпы элдин көзүнчө документтеримди камерага көрсөтүп, ошол түз эфирде караганга мен макулмун. Ал эми коркутуулардын артында ким турганын аныктап бересиздер деп ишенем. Себеби коркутуулардын артында бийлик турган болсо, мага жөн гана телефон аркылуу эле же болбосо мындай чакырып туруп эле айтып койсо, мен шайлоого бармак эмесмин. Демек мен планда жок экенмин деп. Анан бүт баарын каттатып алгандан кийин мындай кылган болбойт. Ошол урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздар күбө болдуңуздар. Шайлоонун таза өтпөшүн баарыбыз байкап турабыз. Биздин шайланууга жана шайлоого укугубуз кандай сакталаарын буюрса мамлекет башчылары жана Камчы Кыдыршаевич өзү кепилдик болуп бере алат деп ойлойм.